Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Мисалы азыркылар тамада болуу, бул акча табуу деген ой менен болуп атат да. Кээ бир ресторанга барсаң, ушундай баня. Мага жазып берет муну. Тең жакшылык кучагына батырган, ынтымакты бириңдикти жактырган. Жумгал деген оң канатты нарындын кайталангыс керемет жер жаркаган депчи. Азыркы күндө тамада деле абдан көбөйүп кетти да. Издениш керек. Изденүү бул өтө жакшы нерсе. Аракет деген нерсе бар да. Кыргызстанда туруп эле Американын акчасын тапса болот. Неге болбойт? Таап атпайбызбы мына? Кудайга шүгүр керек ал нерсеге. Америка деселе баары ойлойт дейт. Аякта сон акча деп. Жок. Ал жерде да ошондой эле түшүк. Азыркы күндө тамадалардын патенти кандай? Япондор эмне үчүн өнүккөн? Япондордун мамлекети ушунчалык кедей болуп баштаганда, керек болсо алтын тиштенден бери жуулуп берген учурлар болгон экен да. Ушу мамлекет өнүксүн деп эличи. Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышта сиздер үчүн дагы бир мыкты инсанды көрсөткөнгө келдик. Тагыраак айтканда, Ордо Ош-шаарында деги эле кыргыз элинин эрке баласы десек да болот. Тамада шоумен Аман Ибраев агабыздын алдына келип отурабыз. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кандайсыз аке, жакшысызбы? Жакшы, рахмат өзүңөр. Биринчиден мыкты дегениңе чоң рахмат. Демек сен мыкты десең, мен мыкты экенмин деп өзүм кубанып калам да. Чындыгында кыргыз эли өзү деле байкап турса керек, мыктылыгыңыз баарын эле көрүнүп турат. Рахмат. Эми биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу жалпы кыргыз элим. Мен кечирим сурап коеюн, анткени биз сыртта турабыз, аба ырайы аябай ысык болгондо байланыштуу көз чагып аткан учурда, ошо ачыктап калса ойлогоңуздар, бул өзүнчө мындай депчи. Таккан бизге бир аз ыңгайлуу болуп аткан учурда, ошо кылып атпайсыздар интервьюну. Күндөн чагышкан үчүн. Бизде эркин эфир болот, эч кандай тоскоолдук. Мен кааласам телефон звоноккеси алсам болор деп тура. Анда телефонду бул жака коюп коеюн. Всё. Ушундай. Урматтуу достор, бүгүнкү чыгарылышта ошол Аман экебиз тууралуу биз кенен маалыматтарды чыгаралы. Биз менен бирге болуңуздар, аягына чейин видеону көрүп лайк басып коюңуздар дейли. Кызылкая шаарында жаңы ачылган Сумая Гранд ресторанын сиздерге сунуштайбыз. Бактылуу күнүңүздү өткөрсөңүздөр болот. Аягындай сонун мүмкүнчүлүк сиздер үчүн жаралып жаткан учуру. Андыктан баарыңыздарга сунуштайбыз. Сумая Гранд рестораны кызматта. Экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Жакшы күндөргө сиздерге кызмат көрсөтөт. Мыкты сапаттагы айнек терезелерди жасаткыңыз келген болсо, мен Байдөлөт досумду сиздерге сунуштайм. Бизде көптөгөн түрдөгү материалдын түрлөрүндөгү пластик жана айнек эштрескалар жасалат. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, турецкий, китайский, Германия бүт баарында жасайбыз. Ушундай өзгөчөлүктөрдү сиздерге көрсөтүп жаткан Байдөлөт досумду сунуштаймын. Экранга номерлерди чыгарабыз, кайрылсаңыздар болот. Байдөлөт өзү барып станокко кылып берет. Эң алгач өзүңүз жөнүндө маалымат айтып берсеңиз, сиз каяктын кулуну болобуз? Маалымат катары айтсам, мен өзүм Ибраев Амбек Кайпович 26-августта өлгөмүн. Мен эч качан жылым айткан эмесмин, айтпай деп коеюн, анткени бул вопрос боюнча эмнеге айтпайсың дейт. Анткени мен тойдо жүрүп, өзүмдөн улууларды сиздеп алганмын, өзүмдөн кичүүлөрдү сиздеп алганмын. Мындай алгашып кеткен да негизичи, анан ошол бойдон сыр бойдон кала берсин деп коем да. Анан атам, ата журтум Нарындын ат башчысы, Качагайын айылынан, апам Ош Нокаттан, ал эми өзүм ошол Ош облусунун Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүнүн Фуркат айылында төрөлүп өстүп, ошол жерде жашайм. Ошондо мен тамашалап калам. Ата журтум ат башы, апа журтум тайкелерим Нокат, өзүм Кара Суу деп коем. Көп Кыргызстандык негизи. Жакшы.
Негизи эле көпчүлүгү сизди тамада деп билишет да. Ооба. Ошол тамада кызматына кантип келип калдыңыз, кантип баштадыңыз дегендей. Мисалы азыркылар тамада болуу бул акча табуу деген ой менен болуп атат да. А менде чын айтканда ал убакта андай нерсе болгон эмес. Анткени мен бул кызыгуу окуучулук кезден достук группасында дадым, студенттик кезде заман группасында дадым, Замир мырза менен. Студенттик күндөрдө КВНдарга катыштым, иштеп калган политехте иштедим, ырдап жүрдүм. Ал убакта мисалы Тарас Асанкулов деген белгилүү композитор бар эле, раматтылык, ал инсан өтүп кетти. Ал ошол политехте маданий жагын карачу, ал инсан менен көп мындай агайыны болуп калдым. Азыркы учурда мына Гулян да бар короче. Вот ошолор менен бир жүргөн учурлар да ошол убактадачы. Ал да ырдачу, мен деле ырдачумун, иштечүмүн дегенде. Айтарым, бул жака кантип келип калдым? Ошко келдим, атам каза болгон деген. Ошол убакта эжеке суранып калды, ошо апарып бербейсиңби? Оштунун бир жаңы жыл болот. Аны алып бардым, посвящение сурап, аны алып бардым, золотая серединкасы, аны алып бардым. Ушундай жүрүп эле бир кызыгуу пайда болду. Жеңишбек Айтиев агайыма жолуктум. Тамада болгум келип атат. Үйрөтүңүз десем, макулдугун берип, анан өзүнүн жанына алып жүрдү бир жылдай. Ошо менен кетти. Ошондо азыр сиздин устатыңыз Жеңишбек Айтиев. Жеңишбек Айтиев менин устатым. Түздөн түз мени чоңойткон, мен ушул тармакта мага жол көрсөткөн, өзүнүн жакшы кеп кеңешин берген, тойдогу алып баруу системасын кандай болот жөнгө салган, өзүмө бир стиль таап берген. Анан элге алып чыгып, мына мен иним болот, мына мен окуучум болот, көргүлө. Жакса акчасын бересиң, жакпаса бербесиң деп эле тойго тыгып салчу. Алып барчумун, мына Кудайга шүгүр, шүгүр. Абдан жакшы. Тойлорду чындыгында аябай сонун алып барасыз. Кыргызстан боюнча мисалы Бишкекке, Ошко, Баткенге тойлорду алып барып жүргөн учуруңуз көп да. Ал жактарга барып чарчап албайсызбы? Бул рахат да. Анткени сен жумушуңду сүйсөң, сен жыргайсың да. Мисалы мен кээ бир тамада бар да. Ресторан өтө кооз да. Ичине кирсең музда кондиционер, ичине кирсең экрандар бар, бүт шарттар түзүлгөн. Сен болгон киресиң, той ээсине берсең, той ээси сага ырчын алып келип берет, конкурс кылган керек болсо группаны сатып берет. Сен болгон алып барасың, ал сага жеңил да. Чыныгы тамада, мен ал өзүм айтып мактагандай болбойм. Каалагандай ресторанды көрүш керек. Кээ бир ресторанга барсаң, ушундай баня, мына эл отурат, аны көрүп алышың керек. Кээ бир ресторанга барсаң, ичи ушунчалык шарт жок. Мына ошол жердин элин көңүлүн көтөрүшүң керек. Мен мисалы бүт жакка көңүлүм. Мен музыканты менен жүрөм, ошондуктан мен көбүнчө азыркы замандын талабына мисалы экрандар менен конкурс болуп атпайбы, мен андай нерсе кылбайм. Кээ бир жерге барсаң иштебейт да. Ошол сыңарындай мен ойлойм, бул ийгилик жаратуу болгону аракеттен дейм да. Анан кээде тамадаларды көрөсүң, алардын кемчиликтерин көрөсүң, алардын ийгиликтерин көрөсүң, ошолордун баарын топ келип туруп, анан тарс элге чарып койгон жактарым да бар кээде. Азыркы күндө тамада деле абдан көбөйүп кетти да. Эки адамдын бири эле тамада болуп калды. Буга кандай кеңеш бере аласыз, мисалы? Бул ошол тамадаларга. жана башында айттым го, тамада дегенде эле жаштар акча табуу деген маселе менен гана чыгып атат да. Бир 4 сөздү жаттап туруп эле чыгып аткан учурлар. Адам 4 сөз менен болбойт да. Чыгып алып эле, "Эй, кол чап кой" дей берсең, элдин можагына жини тиеп аласың да. Чыныгы тамада деген бул ошол отурган элди кандай гана кырдаал болбосун, бир аз көңүлүн алып, өз убагында тыныгуусун берип, намаз окутуусунда аны чыгарып, өтө мындай элдин кулагын жебей тургандай, элдин кулагына мындай жакшы бир кандай десем мындай жылуу, сени көргөндө суктана тургандай кылып туруп апарганга мен үндөйт элем балдарычы. Жок, азыр бири-бирин көрүп алып, бири мисалы казактардын тойлорун көрүп алып эле, казактар алар менен биз салыштырып болбойт да. Алардын эли башкача отурат, алардын эли башкача, мисалы карыс деле бийлеп атат, аныс деле бийлеп атпайбы? Мына кече бизде Убайдулла устаз айтып кетти да, мисалы айтып койдум, биздин Оштун казысы, ошол жумада мынтип сүйлөдү да, бир тамада боюнча сөз сүйлөдү да. Мен ошону ушул жерден айтып коеюн. Не деп айтты? Мына кээ бир тамадалар бар деди. Ал аксакалын, көк сакалын чыгарып алып туруп, ресторандын ичинде бийлеп атат. Ошол жерде бийлеп аткан көзгө мындай көнүмүш эмес нерселерди кылып атат дейт да. Ушул нерселерди кой деп койгон аксакалдар жок болот депчи. Биз деле тамадаларга айтабыз, андай кылба, андай кыл, чыгарып алып экиден бийлетип алып эле, анын ичинде устаз бар, каракеси бар, алымы бар, ажысы бар. Ар кандай жер болот, бийлетип өзүнүн жери бар. Ну караш керек да, анан жок дебей эле, улуунун көзгө илбей эле алып бара берсең андарын, ал кандай той? Туура айтасыз. Негизи сиздин көз карашыңыз боюнча тамада деген кандай болуш керек?
Биринчиден тамада деген китепти көп окуган, убаган. Мен азыр китепти көп окуйм дебейм, мен убагында окуган. Мен азыр эми багы бүт нерсе телефон болуп калган үчүн YouTube'га киресиң, Google'га киресиң, каалаган китебиңдин немесин таба аласың да. Издениш керек. Изденүү бул өтө жакшы нерсе. Аракет деген нерсе бар да. Жөн жатып коюп эле мен мисалы асаңа көрсөтөйүн. Мен ушул жерден бир ыраазычылык билдирейин. Мен күнүмдүк тоюма барам. Күндө тойго барганда 1 күн мурун же 5 күн мурун мына Нуржамал Калмаматова деген бизде акын бар. Мен ушул акын менен иштешем кадимкиде. Мен айтам, бүгүн мындай жердин тою. Ушул жерде кандай өзүңүздүн оюңузду айтып бере аласыз? Ал мага айтып берет мисалы. Элементарно кече бир тойго бардым. Мына айтып берейинби? Нарын жөнүндө. Жумгалдардын той келип калды. Мага жазып берет муну. Тең жакшылык кучагына батырган, ынтымакты биримдикти жактырган. Жумгал деген 10 канатты нарындын кайталангыс керемет жер жаркаган депчи. Эми бул деген сөздөр да кандай сонун сөздөр. Мен бул нерселерди өзүм ойлонуп отуруп жазсам болот, көп убакыт керек да. Ал акындар уже аларга Аллах ушундай өнөр берген, тилинен чыгып турат да. Мен ушуну карам, бул жака туям, ушул нерсени кайра бурмалап туруп элге урам. Керек нерселер бар да. Бул изденүү да, туурабы? Изденүү үчүн. Изденүү мына 4 жыл болду. 4-5 жылдан бери иштешесиз. Толтура. Мен каалаган жердин, каалаган элдин, каалаган айылдын, райондун бир сөзүн өзүнчө бир айтыла турган жакшы сөздөр бар. А конкурска келгенде, конкурс бул автордук конкурстарды көбүрөөк кылам өзүм мүмкүн. Ыр таймаштары, ошол эле бир таймаштан кайра улап кете берем да. Анан элди жүзөтүп албаш керек. Азыркы жаңылыктарыңыз кандай болуп атат? Анда тойго киргизген, азыркы быйылкы жылкы жаңылыктар. Мен быйылкы жылкы жаңылык, мен ушуну ар дайым тамашалап айтам да элгечи, туугандар, жаңы конкурс дейсиңер, жаңы конкурс калган жок дейм. Бирок изденген конкурстарым бар дейм да. Эми мисалы мынтип коем да, мен өзүм азыр жаңы конкурсум. Эми элге айтып кое берейин. Эми конкурс деп сурай берет го. А мен чоң билет алып чыгам да. Алып чыгып айтам да. Туугандар, мына ушул 14 жылдан бери тамада экенмин. Жаңы конкурстар таппай бир конкурс ойлоп таптым дейм да. Ушу мени менен түшкөн бир сүрөтүңөр барбы дейм. Бир көрсөтүп койгулачы, ушу билетти берем дейм да. Кара, эч ким таппай калат да. Тапканда таап калат. Аны таппаганды айтып коем. Ошон үчүн дейм, Атабек, Гүлназ Чынбек кызы, Самара Каримова, Замир мырза атактуулар менен сүрөткө түшүрбөй, биз менен сүрөткө чыгып койсоңор, деп тамашалап коем. Пример, мисалы. Ооба, туура айтасыз. Мына кечеги кылган тойду айтайын. Кече тою саат 8:55 башталды. Ош шаарында, Динатта, мына 25 июнь. Учарлыктардын тою болду. Элдин саны 500. Эми ойлоп көрүңүз, 12 чейин кантип бүтүрөм? Бирок 12:30 бүтүрдүм. Эл деп деле бул шашып эмес. Ошондо орду менен бүтүрүү бул өзүнчө бир ага бир искусствода бул күч керек да негизичи. Эми андайда сөзсүздө жаныма бир окуучумду алам. Ал экөөбүз иштебесек өзүм кыйналып калам. Эми жаңылыктар бар, буюрса аны айта берсең азыр эртең тамадалар сразу чаптап туруп анан эртең күн бер салбасын атпайбы. Жакшы. Канча тилде той алып бара аласыз? Өзбек тилинде свободно алып бара алам. Орус тилинде деле мен эч качан алышпайм. Бирок орус тойлорун башында алып барып жүрдүм. Кийин мен үчүн эмес. Анткени ал жерде бир ашып кетсе бир 100-150 адам болот. И башкача формат этиш керек экен. Менин бир тууган акем Алым Марсибаев тизгинден тартып турат да, акырын. Арак бар, мындай жерге мындай сөздөрдүн кеңештерин берип турат да. Эми англичандар келип калса 5 жыл окудум, Кудайга шүгүр. Чикагода жашап келген убагында 2004-жылда, 3-жылдары. Англис тилинен кор болбойм. Мен кыргыз тили. Жакшы. Америкага барып калдым деп атасыз. Америкада жашагансыз. Америкада проект менен баргам. Кыргыз мамлекеттик техникалык университети Сахразага азыркы мурунку политех. Ошол жерге жумушка киргенде как раз эл аралык байланыштар бөлүмүндө иштеп калдым. Анан ошол жерден тест болуп калды. Ошол проектке катышыш керек. Анан англис тилин билгендер деп калды. Анан мен катыштым. 3 инсан катыштык. Ошо 3 инсан өттүк да негизи. Калгандары көп адам катышкан. Ошонун негизинде барып келгем. Бардым, ал жерден опыт алмаштым. Мичиган деген университетке болдук. Анарбордун Мичиган штатынын Анарбор деген райончугунда болгомун. Бүт топ эле убакыт болуп келдим ал жерде. Абдан жакшы. Азыркы сиздин өзүңүздүн окуучуларыңыз дагы көппү? Көп, аябай. Кимдерди чыгарып атасыз? Окуучум деген дагы бар, чыгаргандан кийин окуучу эмесмин деген да бар. Эми көп, аны айта берсем атактууларды толтура да. Биздин азыркы
Агай деген бул кандай сөз тиле аны алып жүрүү эмес да. Ага сен өзүңдүн чыгып аткан, сүйлөп аткан сөзүңдү арынып, сени кайталап сени туруп аткандыгы сен уже агайсың да. Анткени сени көрөсүп атпайбы? Жанында жүрүп атат. Мен ар дайым жанымда алып жүрөм. Азыр Жомарт Оромбековду алып жүрөм. Бекстон Калбековду алып жүрөм. Элдос Алмаздар, Эржан, Жамбыл, Шамал көп. Мына биздин мен адашпасам 30га жакын шакиртим бар. Ошондон мен агайым айтканда. Бишкек тараптачы. Бишкек тарапта деле толтурат биздин балдар. Самат деген балдарыбыз бар, Мыйзам деген балдардын бардыгы ошол өзүнүн инилерибиз биздин ошол окуучуларыбыз менен жарашат. Ар бири эле ошо бизди көрүп өскөн балдар биздин окуучуларыбыз. А чисто жанында жүргөн балдар 30дан ашын. Азыр да жөнөт отурат могу. Телефон чыгып коет. Азыркысы Эрлан. Акыркы буга чейинки чыкканда Курманбек Ташбаев чыгып кетти. Курманбек Ташбаевга чейин Бекстон Калбеков. Окуучуларыңызды канча убакыттан кийин өзүңүз? Минимум 5 ай 6 ай. 5 ай 6 ай. 2 ай менен 1 ай менен чектелбейт. И бала келгенде мен акырда ачык эле бетине айтам. Сенен тамада чыгат же чыкпайт деп элечи. Анткени саз билинип калат да. Тамада келгенде экилер эми кандай десем болот? Жөндөмү бар, бирок өзүн карабайт да. Мен айтам өзүңдү кара биринчи. Элге даже тамаданын тырнагын тамада мына жеңи кыска кийбеш керек тойлордо. Ысып атасың, күйүп атасыңбы, жең узун кийди. Мүмкүн болушунча. Бүт ошол эле. Эң көп жүргөн ошол Курманбек Ташбаев болду. 1,5-2 жыл жүрүп калды. Бир убактарда Айзада Жамгырчиева менен дагы. Ал да окушум, өзүнүн соосун айтып берет. Сиздин окуучуңуз, Ал той жатында мен биринчи алып чыккан агайым сиз деп да. Эми ошо биринчи ошол алып чыкканбыз. Шерик болуп. Азыр дагы экөөбүз дуэт иштейбиз. Мен карамдашым, аны мен бир тууган оштун тилин айтканда өкөмдөй эле көрөм да. Мындай анча-мынча эркек караган эркек кыз да. Абдан жакшы. Көпчүлүк шоу бизнестерин карасаңыз, тең жарым эле Америкага баргысы келет, башка тарапка баргысы келет. Сизде андай пландар жок? Жок. Мен эгерде аракет кылып, эгерде изденсең өзүңдү деле Кудайга шүгүр да Кыргызстандачы. Мына бизге азыр сүйүнүп атпайбызбы? Пакистандыктар, индустар, түрктөр канча деген адамдар бизге келиштип атпайбы Кыргызстанга? Ачып аны байкап атабыз да. Мына кечээ сен айткандай Айзада Жамгырчиева айтып атпайбы? Америка десе эле баары ойлойт дейт. Аякта сон акча деп. Жок. Ал жакта да ошондой эле түшүк. Болгону ал жактан бизге мына акча көрүнөт да. Ал акчаны сен буну аракет кылып Аллахтан тиле, ниет кыл. Ниетиңди түз кыл. Кудайга шүгүр берекесин берет рызкысын. Кыргызстанда туруп эле Американын акчасын тапса болот. Неге болбойт? Таап атпайбызбы? Мына Кудайга шүгүр деш керек ал нерсеге. А тамадалар десе жок, тамадалар сүйүнүш керек. Элге рахмат деш керек. Ошо элде бар экен, эл той кылган үчүн болуп атпайбы акча, туурабы? Туура. Анан жок, мен таппай атам деген бул Аллахка да жакпайт. Аллах рызкын берип аткан, кантип айтпаш керек? Кудайга шүгүр. Үй бүлөм да атасың, чөнтөк да ашалат. Мына кино индустриясы дагы азыр өтө өчүп атпайбы, уже өнүп атат да. Бир убактарда эч ким барбай калган. Кудайга шүгүр азыр бүт бар, мына киного барып калдык. Маданият, шоу бизнес өнүгүүдө Кыргызстанда. Чоң залдарда кино коет да. Керемет. Эң керемет. Биздин жигиттерибиз керек болсо Азияга уже таанылды уже. Ама аттарын атабай эле коеюн, өзүңүздөр да билесиздер кимдер экенин. Ооба. Тамаданын мисалы Ошто, Бишкекте, Баткенде ставкалары ар кандай болсо керек? Ар кандай. Мисалы Ошто примерно ставка кандай? Ошто 100 жылдан эң көп чыкканы 600-700 доллар чыкчу. Смотря бул числого карайт. Эгерде даталар бар да, суббота, воскресенье сезон башталды, талап көп, бир күнгө сени 20 адам талашат. Конечно, ставканы коесуң да, алып кетсин дейсиң. А бекер деле чыгып кой бересиң. Болгон эми эл талап кылып атса, сенин де тиричилигиң бар да. Сени бирөө издеп атса, акыңан жулкуп атса, анын барышың керек да. Тууган урук деген дос чарча катарынан. Эми Ошто ошол 600-700 чыгат эми балда, ал 2-3 бар. Анан калганда сиздин өзүңүздүн ставкаңыз боюнча айта аласыз? Меники ар дайым айтып келем, бекерден башталат меникичи. Бекерден башталат. Кудайга шүгүр, бекерге көрө чыккан менчи. Абдан жакшы. Көп эле чыкканмын да. 14 жылда bir 3000, 4000 канча алып барсам 4000ден bir жарым эле бекер да. Дагы bir жарым бир мындай макул эми тааныш билиш. Чисто мына 1-2 жылдан бери эле кой эми ставкага иштеп коеюн деп атам. Денсаулыкта керек экен да. Ооба. Тамадалыкта жүрүп, сыз өтөт буттан 2 жолу операция болдум. Бул билинбеген менен бизге бирөөнүн көзүндө мындай сонун көрүнөт да. Биз ар дайым сквознякта турабыз. Тирлейбиз, суукта. Ооба, ысык ресторан, ысык учурда кирсең муздак болот. Муздак кышында кирсең ичи ысык болот. Сыртка чыксаң суук болот, шамал. Эми ал нерсени эл эске албайт да. Ошондуктан тамаданын түйшүгү бүтө эле. Эл мисалы
5.000 сомдук кийсе биз 10.000 сомдук кийишибиз керек. Эл 100 сомдук көйнөк кийсе сен тамадасың. 200 сомдук көйнөк кийишиң керек. Анткени эл сени карап турат. Элдин жүзү. Элдин жүзү дейм. Жүзү болушу да кыйын. Жакшы. Эми өзүңүздүн жеке жашооңуз тарапка бир Жеке жашоом мен апам менен турам. Апам, мен, келинчегим, апам аты Акмарал, келинчегим Мелина. 5 балам бар. Кыздарым Нурсаида, Медина, Айжана, 2 уулум бар. Амирхан, Абай, Аллах берген. Караңызчы кандай сон да? Кандай сон, өмүрлөрү узун болсун, келечектери кең. Кыргыздын дагы бир чыгаан жигиттеринен, кыздарынан болсун дейм. Рахмат. Могул саясат тарапка дагы көп мындай комментарийлерди берип каласыз да? Жок, мен саясатка комментарий көп бербейм. Мен болгону саясатта, может, бир инсан үчүн бергендирмин. Бирок башка саясаттын эмесине такыр киришпейм мен. Киришпейсиз? Жок. Өзүңүздө барайын деген пландар жок? Бар план да жок. Мен ошо көп саясатты ойлойт экен жок. Мен саясатка такыр киришпейм. Оюмдагы жазбайм. Болгону ушул бир инсанды, ошо бир жакын өзүмдүн агамды ошо каралап баштаганда, ошол инсандын актоонун негизинде, жакшы жактан айтуунун негизинде гана жазып калган комментарийлерим бар. Ошол. Абдан жакшы. Негизи ошол шоу-бизнес өкүлдөрүнүн дагы арасынан көпчүлүгүн ошол саясат тарапка дагы түртө бергендер көп да. Ошондуктан андай көп болгон менде. Карап атканбыз. Мени көп эле адам чакырган. Саясатка эмес, жумушка чакырган. Саясатка деле аттанбайсың дешти. Мен барып эмне кылам айтсаңар? Кудайга шүгүр, эл мени чакырган, сонун өзүм жумушум болсо. Эч кимге тиешем жок болсо, мамлекетке кудайга шүгүр налогумду төлөп атсам, патентти төлөп атсам, соцфонддон төлөп атсам. Азыркы күндө тамадалардын патенти кандай? Мен илгери эле төлөйм. Мен уже 10 жылдан бери төлөйм. Ал мага керек да. Анткени мен бул өнөр менен бул мен жумуш катары эсептейм өзүмдүнчү. Көпчүлүгү төлөбөй качып жүрүшөт да ошол патент. Төлөбөгөндөр ал өзүн сыйлабаганда да ойлойм, мамлекет үчүн төлөш керек да. Япондор эмне үчүн өнүккөн? Япондордун мамлекети ушунчалык кедей болуп баштаганда, керек болсо алтын тиштенден бери жуулуп берген учурлар болгон экен да. Мамлекет өнүксүн деп эличи. А биздер ошентип жапатырмак болуп, азыркы ханыбызга качан биз өзүбүздүн ханыбызды сыйлаганда, өзүбүздүн хан жетекчибизди, президентибизди урматтаганда гана мамлекет өнүгөт. А бизде эмне? Сразу башталды, бирөө президент болсо да экинчиси көрө албай эле ага апайса чыгыш керек деген теманы баштайт. Андай токтотуш керек негизичи. Азыркы күндө сиздин өзүңүздүн патентиңиз бар ошондой. Бар патент. Патент кадимгидей төлөп турасыз. Тамада кызматы. Тамада кызматы. Мынакей, жакшы, көпчүлүк тамадаларга сунуштап деле кетет элек. Аман агабыздын ушундай бир жолун жолдоп сиздер дагы патент ачып алсаңыздар жакшы көрүнүшкөн. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Аман акебиздин иштеген жерин көргөнгө келип атабыз. Кайсыл жерде иштейт, тамадалыктан сырткары бир катар таанышып чыгалам да. Азыр кайсыл жерге келдик ошондо? Биз азыр бул эми баягы Оштун киребериш жагында глобус бар. Бул жерде мен ушу өз деңиз ушул жашайм. Анан бул жерде Артвин курулуш компаниясы бар. Мен бул жерде да иштейм. Артвинде иштейсиз? Артвинде. Демек бул жакта бир таанышып чыгат экенбиз азыр. Көрсөтпөйүн ичинде. Андан көрөсүңөр. Жүрүңүздөр анда. Жакшы, келиңиз. Урматтуу достор, биз азыр Аман агабыз иштеген Артвин курулуш компаниясынын ичине келдик. Бул жерде эмне жумуш аткарасыз? Ошол жөнүндө баштайлы анда. Меники мындай, бул Артвин курулуш компаниясы амбассадор. Ушул компаниянын мүмкүн болсо элге жайылтуу, ушул компания бар экенин элге тааныштыруу. Уже 2021ден бери 3 жыл болуп калды. 3 жылга жакындап калды. Мына биздин Оштогу 2 чоң объект куруп бүтөйүн деп калган учурда 1 жылдан бери эле буюрса жакшы кадрлар менен иште ушул ар бир курулуу иштери жүрүп атканын элге тааныштырып туруу, маалыматты берип туруу. Как амбассадор. Амбассадор кызматы негизи кандай экен? Бир четинен бул нерсе оңой көрүнүшү мүмкүн, бирок любой адам амбассадор боло албайт да. Амбассадор болуш үчүн мисалы бир инсан ушул үйдү алыш үчүн бул үй точно бүтөбү кийин же бүтпөй калабы, кызыл ките барбы деген суроо келет да. Анан сени карайт дагы, сенсиң маман, сен иштейсиң, анда сага ишенсе болот экен деген ой менен келет да негизичи.
А бирок көп нерсеге желкине көп нерсе үйлөт. Түп бүтпөй калса эмне болот? Ал андай мени жейт, ошондо мен да биринчи бул жака амбассадор болордон мурда таанышып чыктым, бүт барын карап чыктым. Кызылтектеги жери эртеңки күнү уштап. Үлкөнтө чыкпадыбы, канчалаган курулуш компаниялар документ жок курс алыптыр. Жок. А бул андай эмес да. Таза жаңы жаш жигиттер, мына келечекте көптүмдөтүлгөн жигиттер ушуну куруп атышат. Биз аны ошто эмес, бул Олег Мишиктер курулду. Келечекте. Негиздөөчүлөрү Ош тараптан эле болобу бул компаниянын? Жалалабаттан, Оштон. Бишкектен дегендей. Кепилдик бар бул компанияда 100%. 100% кепилдик бар. 100% кепилдик болгон үчүн биздин тизмебиз өткөнкү жанагы тизмеде чыккан жок. Кудайга шүкүр, кадрлар баары ыраазы. Күнүмдүк курулуп аткан нерсени баары чагылып көрсөтүп турабыз. Инстаграмдан, соц тармактардан бүт баарынан элдер көрүп турушат. Кантип курулуп атканын көрүнүп турган. А кээ бирлер бар да көрсөтпөйт да. Жок. Кудайга шүкүр, Алла шүкүр. Негизи курулуш компаниялардын көпчүлүгү үйлөрдү курат экен, анан толугу менен бүткөндө документи жок чыгып атат да. Баарында эле. Буга да бар. Андай нерсе жок, Жок. Бар. Кызыл китеп бар. Берилет. Ал жагынан эч кандай проблема болбош керек. Алган кадрларда ойлонбош керек ал жагынан. Кепилдик бар. Азыр иштегениңизге бул жерде 3 жыл. 3 жыл болду, 3 жыл. Бул жерде меники как эркин келип кетти, сауд пашем. Үйүм мына могу жерде. Артынан караганда эле могу жерде мен жашайм, артта дворда. Каалаганча чакырат, мен түшөгөм. Кетем, жумуш кылганда келем. Үйүңүзгө жакын экен. Келүүлөр кайра кетем. Жакшы. Бул жерде жакшы. Жытуурда жүрөм көрдүм. Жытуур компаниясы тоже. Автоунак. Автоунаа жөнүндө дагы ал жакта да иштейсиз? Да, ошондой эле. Тоже Сырткы бөлүмдө. Сырткы бөлүмдө амбассадор катары да, ал жерде иштейм. Түштүргөн боюнча. Жакшы. Амбассадор болуп иштегендердеги канча акча табат деген кызыктуу маалымат керек болот. Акча иштейсиз. Наразы кылбайт. Наразы кылган эмес. Мен уже бүттү, мен уже була менен бир туугандай болуп калганмын да мындай. Бир болуп калдык да, ошондуктан мен акча үчүн деле иштебейм азыр. Чисто бул жака келсем мен кадимкидей энергия алам да. Анткени энергия бере турган адамдар менен иштешим менчи. Көп нерсени үйрөнөм бул жерден менчи. Көп нерсени көрдүм, көп нерсе өзгөрүү болду. Мүмкүн мен деле келечектен тамак алгандан кийин ушул тамак өтүп кетишим мүмкүн бизнесте. Ал ойго келди. Негизи уста тарабында өзүңүздүн ыкчамчылыгыңыз кандай? Начар. Жок, чын айтам. Стройка мен бармын, жок, мен даже элементарно чыгып да шашлык быша албайм да. Кээ балдар болот го, мисалы үй бүлөсүн алып барып, шашлыктарды алып, бышырып, мен ушул суктанам да, мен ушул колумдан тийбейт. Мен даяра көрүнүп калган нерсем да деп. Кенжеден эркесим дейт ошон үчүн. А бирок мен өтө деле жамандабайм өзүмдү, но 100%дан мен өзүм 2 балл билем да. 10 балл боло турган болсо мен 2 берем деп. Устачылыктан, бирок ушундай бир чоң компанияларды жетектеген дагы сизге жарашуудай көрүнөт да. Ушундай бир курулуш компания курайын деген алдыдагы бир мындай пландар болобойбу? Боло турган уже пландарды уже баштады. Эгерде ушул жагынан көздүү балдарды мен көрүп жүрөм да. Эмнеге жок? Келечекте болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн айтпайм, азыр ошол менен бизилерде келгенден баарын көрүп атасың. Канчалык кыйын бул курулуш компаниясы эле ойлойт экен адам. Жок. Буну куруп өтө кыйын. Күнүмдүк иш, күнүмдүк кетирген нерселер, каражаттар кеткан. Эми аны келечек көрсөтөт го. Аллахым алдыбызга эмнени салса, ошону көрөбүз да. Кызылкай шаарында жаңы ачылган Смая Гранд ресторанын сиздерге сунуштайбыз. Бактылуу күнүңүздү өткөрсөңүздөр болот. Аягындай сонун мүмкүнчүлүк сиздер үчүн жаралып жаткан учуру.
Андыктан баарыңыздарга сунуштайбыз. Сумая Гранд рестораны кызматта. Экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Жакшы күндөргө сиздерге кызмат көрсөтөт. Мыкты сапаттагы айнек терезелерди жасаткыңыз келген болсо, мен Байдөлөт досумду сиздерге сунуштайм. Бизде көптөгөн түрдөгү материалдын түрлөрүндөгү пластик жана айнек эштрескалар жасалат. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, турецкий, китайский, Германия бүт баарында жасайбыз. Ушундай өзгөчөлүктөрдү сиздерге көрсөтүп жаткан Байдөлөт досумду сунуштаймын. Экранга номерлерди чыгарабыз, кайрылсаңыздар болот. Байдөлөт өзү барып станокко кылып берет. Курулуш компаниялар көпчүлүгү элди алдап келгендер деле бар да. Соц тармактарды карасаң, мындай тигиндей элечи. Бул компанияга келгенде биринчи ишеничсизде эмне болду? Анткени бул компанияга келгенде, бул компаниянын балдары менен таанышым да. Алар мурун жакта урушкан, мурун объекттерди беришкен элдерге уже ишенич бар. Анан келгенден документтер менен тааныштык. Сизге чейин деле иштеп келген? Обязательно, сөзсүз булар. Мына жерде курган балдар да. Эми айтпай эле коеюн кайсынын экенин, потому что бул артынан башка нерсе айта албайм да мен. Башка бекте курган балдар. Элге берген, ишенич бар, бул тармакта көп жылдан иштешет. Алардын артында чоң бир арсеналы бар. Эртеңки күнү мындай токтоп калбайт да. Кандай кырдаал болбосун уже бүтүрөт да. Сел коюшкан, азыр бир моментте бешетеде кулатышат. Көп объект урдат да, биз заматта. Демек, бул иштин көзүн билген балдар. Ошондуктан мен булар менен иштешем. Себеби Артвинди чындыгында сиз аркылуу тааныганбыз да биз дагы. Сиз аркылуу жана көпчүлүгү дагы сиздин артыңыздан таанып келатат да. Ошондуктан берилген суроо. Дагы үй алууда дагы мүмкүнчүлүктөрү кененби бул компанияда? Өтө кенен 2 жылга тең бөлүп төлөө жолу менен болот, 30% менен төлөө жолу менен болот. Биз кыргызчылык деген нерсе бар, кийинкилер ар кандай кырдаал менен келет, үйдө болуп калгын каалайт, ага жак кайрымдуулук жагынан деле мисалы бул компаниянын өкүлдөрү эч жок деген эмес да. Маданий иш-чара болуп атабы, кайрымдуулук болобу, карыялар үйүнө, жетим балдар үйүнө эч унутпайт. Ар дайым биргеликти колдоо көрсөтүп келет да негизичи. Ошол жагынан багалайм да, анткени жетекчи деп ошону каалайт. Жүрөктө иман бар да. Иман бар. Иман болбосо болбойт да. Такыбалык бар. Ошондуктан Аллах айтып го бага алган колдон берген кол жакшы дейт да. Булар алуучу эмес, булар берүүчү колдордон да. Ошон үчүн Кудайым да бага берет да. Бул ушундан сен барганда бүт эле байлыкка кааламакмын да. Кечээ эле айтпайбы, кечээ эле куман айтып болду да жакында. Ар бир колунда бар инсан өзү сойгонго бул макулдук да негизи. Эгерде колунда болуп туруп курманды чалбоо, бул айтат го, мечитке барбай эле койсун депчи. Ошол сыңарындай буну жеке кургандар жакшы негизи. Мамлекет тараптан ушул үйдү баштаганда же болбосо бир курулуш зданияны баштаганда көп нерселерге уруксат берет экен дагы. Ошо пожарный жактарына дагы уруксат бербей калат экен да. Бардачы бул экинчи объект боюнча мен билгенден ошол бул жагын жетет да. Мен ал жактарына киришпейм негизи. Анткени булар бүт баарын чечип, бүткөндөн кийин гана мен жайылтууга келген амбассадормун да. Бул маселелердин баарын чечилген уже. Чечилген үчүн мына куруп бүттү буюрса. Азыр 8 кат, нар жагы уже 10 каттан ашты. Эки жакта курулуп атпайбы? Айткым келгени үйдү алат экен дагы, анан коркунуч менен жашайт экенде көпчүлүгү бул бүтөбү, бүтпөйбү аягында. Андай маселеден болбош керек. Күндөр көрдүңөр го Ош шаарында канчалаган объекттерди, канчалаган компаниялардын тизме чыкты, документи жок. Биз жокпуз. Демек сиздин артыңыздан келип алса болот. Сөз түрдө кепилдик 100%. 100%. 100%. Ага ишеним менен айтылам. Иншалла буюрса. Машында
Аманакебиздин иштеген ишинин бир бөлүгү ушул Artvin компаниясында уланат экен. Бул жакта амбассадор кызматын аткарып, жакшы бир жайылтуу жагын колго алып келатат экен. Командаңыз барбы? Ушул сиз жайылтууладаган? Сөзсүз да, өзүң жалгыз эчтекке жетишпейсиң го негизи. Анткени бул жердин өзүнүн мобилографы бар, өзүнүн сценаристтери бар, ар бир чыгарып аткан нерсеге өздөрү тапкан экинчи шеригим бар, мен Венера Назаралиева, аны кошконбуз. Командасыз жалгыз кыйын. Анан бул нерсе чыкканда эми баягы адам бирөөдөн бирөө көрөт да. Чыккан сөздөрдө Instagram тармагында, TikTok тармагында болобу, Facebook тармагында болобу биз жайылтабыз, ошол нерсеге кайра өзүнүн эле Азия Маданий борборунун командасы бар. Ошолор жайылышып жардам берет. Бул адамдын просмотру көбөйгөн жакшы нерсе. Анткени баягы кадрлар да мага эң элгиси ушул үйдө алып бүткөн кадрларга көргөн жакшы тартты. Анткени азыркы учурда курулуш иштери жүрүүдө. Анча фундамент кирпич коюп атат, уголиктер болуп атат, мындай андай тигинде баягы үй бүтүп атат экен деп акчасын берип алгандар бар, ойлонупчу. Ошолор көрүп турат да, бизге ошол жагы плюс да. Ошон үчүн такай мындай неме бошоп турасың. Телефондон көрсөтөсүң, телефон экен. Мындай эле көрсөтүп коеюн, бир эле мисал. Бартека сызгаттыр менчи. Мисал бир сыяктуу касеканы көрсөт. Камера көрсөт. На. Мындай да. Саламатсыздарбы, достор? Сиздер менен мен Венера жана Аман. Слушай, артында көрдүк. Башкайбыз. Бошоп турасың. Бул ошол максат ошо жайылтуу. Элге ишеним берүү. Анткени ишенимди берүү үчүн биз ишенимди алганбыз да, көзүбүз толгон жеткен үчүн ушул нерсеге баратабыз. Ошол бир видеонун чыгышуусунда чыккандан кийин да артында чоң бир команда иштебесе көп бийлиги жетпей калат экен да. Ооба. Бул тарагында кандай кылып иштеп атасыздар анда сиздер? Эми азыркы учурда таргет деген бар да. Бул бир. Экинчиден мен айттым го, Азия Маданий борбору. Шоу-бизнес блогерлер, Оштун каймактары, Жалал Абадтын каймактары бар, Баткендин каймактары, Кыргызстандын каймактары бар да. Ошондуктан биздин чыккан видеого через репост алакы менен да бөлүшөбүз да. Келинчек команда бар да мага. Мен айттым, жигиттер, жайылтууга жардам беребиз. Анткени мен да алакын жайылтышам да. Ошол сыңарындай. Баягы бизде азыр Instagram же соцтармактан жиндүү болсоң эл көп көрөт да. Анан эле жумуш боюнча чыгып калсаң анча көрбөй коет. Ошон үчүн же жиндүү болуш керек, же жанагындай мен хотуп өтүш керек да, команда менен иштеш керек. Абдан жакшы. Instagram деп калдыңыз. Instagramда кандай болот? Посторуңуз канчадан турат? Жана ал жактагы платныйбы же жөн эле иштеп атасыз ал жакта? Буга чейин бесплатный кылгам, бирок акча платный кылдап коюшту, платный кылып койдум. Анткени баягы реклама экен да, алар мен аркылуу таатпай эл көрүп. Мисалы недавно чоң нерселер болду, бир жума 15 күн айтайын. Жакшы эле болду, тапкан келеши. Мисалы мен жаман нерсе таппайм, лотереяны тартпайм, ичимдик, тамеки тартпайм. Элге зыян тие турган нерсени тартпайм, мен только пайдасы тие турган нерсени тартам. Тартам да, сумма мисалы $100 келет, кээде $200 келет, $300 чейин чыгабыз. Анткени ал тартуу лентага киргизүү, убакыт туруу же бөлүшүү, элге жайылтууга өзүнүн ишеним пайда болсо, ставканы коебуз. Мен бар, толтура мисалы миллионниктер бар, алардын өнчөстүк гонорары бар. А мен өзүмчө өзүмүн көрөрмандарыма, өзүмүн катталуучуларыма ишенем да. Меники жана кичинекей балдар эмес. Меники уже студенттен баштап аксакал атакалга чейин. Демек, алар көрөт, көргөндөн кийин ала тургандар. Мындай кейпкерликки бар да. Миллионник, бирок подписчиң карасаң, бир адам эле 20 адамдын өзүнүн немесинен каттасын кирип алып лайк баса берет да. Менде андай нерсе жок. Гифке, илгери бир гиф кылгам 5 жыл мурун, могу айзда жамыш экөөбүз. Аны эле гифке качкан эмесмин, качпайм да. Ошо гиф маселеси кандай карайсыз? Негизи туурабы, туура эмеспи? Бул азыркы замандын талабы да, мен ага жаманмын дегенге каршымын. Анткени элдер деле ошол подписчиң көйгүсү келип атпайбы? Иштебесин, иштеп алгандар иштеп атпайбы, балдар көрүп атпайсызбы? Демек, жаш балдар иштеп ошо гифтен иштеп атпайбы? Мен ал колуман келбейт, эгер колуман келгенде айтмакмын да. Мен акчаны мен ал гифтен тапкан
мындай арам болбосо керек аракет кылып кое алат эле. Ага мен түздө карайм. Абдан жакшы. Жайылтуу максатында дагы жакшы бир иштерди кылып келе жаттыр. Аман экебиз. Ийгилик. Той тармагында дагы бир аз башпагалы. Ичимдиктүү ичкен тойлорго дагы чектөө жокпу сизде же кандай болот? Мен той кылып атканда той исине сүрүшөм. Азыр 95%, 97% ичимдиксиз той кылат. Мен ичимдик койбойбу менен сурайм. Мен барганда ичимдик турган болсом ичиңиз дебейм. Бирок ошол жөнүндө кичине болсо сөз айтам. Жиңди суу эки адамды мас кылат, бири-бирине кас кылат депчи. Кеңешти берип коем. Мен анын оозуна коюп аткандан кийин той эмес да. Эми ал күнөөнү өзүнө алат, мисалы, ичине койгон болсо да. Ошондуктан мага тойго бара берем. Бирок айтып турат, алып экебиз. Ну, мен барган тойлордо көрө элекмин ичимдикти. Столго койбойт да, жок да. Ошондо аны унутуп алгам өзүмчү. Мындай болобу ичимдик ичип аткан мурункудай жаштар жок. Жаштар аз таква. Жаштар азыр ыймандуу. Мындан 10 жыл мурунку той менен азыр той салыштырып болбойт. Эгер жаштар мас кетчү, азыр мас жаш көрбөйсүң. Наоборот, улуулар жаштардан үлгү алып атасыз. Туура айтасыз. Азем маданий борборунда канча өкүл бар? Жана анын негиздөөчүсү ким? Жана азыркы жаштар дагы кошулуп атабы? Бизге кошулам дегендер толтура. Азем маданий борборунда мындай айтып коеюн. Потому что бизде факт менен көрсөткөн жакшы да. Бизде күндө көйүп турат, азайып турат да. Азем борбору 124 адам. Плюс бул жерде кошулган отдельный группалар да бар да. 62. Ушунда 200дөн ашуун. 200дөн ашуун? 200дөн ашуун. Ырчы, декорация, тамада, бичи. Бичлердин бул жерден баарын жазган жок. Болгон бир гана бичтердин бир гана өкүлү гана жазылат. Калган баарын жаза берсең аны кылып да. 3-4 болчу. Биздикин постоянно YouTube'га кирип Азем 10 турсаң чыгат. Азем 11, Азем 2, 10, Азем 9 деч. Биздин канча адам экенин YouTube'дан көрсө болот да. Азыр канча жылдык болуп калды ошондо? 12 жыл болду уже. 12 жыл болуп калды. 12 жыл болду уже. Демек, бир видеону чыгарсаңыз, Аземге таштасаңыз, 24 адам бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүгү бар экен. Баарыбыз биз определенный өнчө группабыз бар. Таштайт команда. Таштаганда эле кет. Ошолор баары эле бөлүшө береби? Баары бөлүшөт. Да. Эми биз айтасың бөлүшүп кой деген сөз жакшы сөз го. Бөлүшүп коюңуздар десең бөлүшүп коет да. Абдан жакшы. Азыркы жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз ушу тамадаларга? Мен ачык айтам, тамада дагы сурам айтам. Изденсин. Изден. Только изден. Казак туугандардын тойлорун туура багыла. Суранычы. Алардын өзүнчө тою бар. Биз кыргызбыз. Кыргыз жүрөгүндө жалыны бар. Тойлорунда бир аз да болсо ыйманы бар. Тойлорго жакын бололу жигиттер. Анан жазында тойлор чыгаруу эле тас билете коюп эле бири-бири менен батыл бул биздин немеге өтпөйт уже. Билбейм негизи. Мен мүмкүн мени бирөө ошону көргөн тамада жаман көрүп аткандыр. Мен ошол нерсени акырынап топсоңор, тоюңар көбөйөт деген ойдомун да. Анткени тойдо келген адамдар байкайт да, кара, бул мындай экен, тиң экен депчи. Анан таза болуп жүргүлө, тамадаларга кеңешим да, негизи таза. Мен ушул күнгө чейин чечсем бир жол чечишим мүмкүн. Мен жайы кышы топчундуму топчулап, могу жерим ачылган тамада эмесмин да. Мен такай жаап жүрөм. Бабычка же галстук. Жеңи узун, көйлөк менен калбайм. Костюм, ысылсымда костюм. Анткени тамада окушунда окшойт да негизи. Аны мен агайым үйрөткөн. Ошондуктан барыңыздарга мен айткан сунуштун жакшы жактарын кабыл алгыла, жаман жактарын жакпаса унутуп койгула. Только мен жаман көрбөйм. Мына ушундай. Негизи казактардын тоюн дурагандар деле көп да. Көп, аябай көп. Батылдары жана башка казактардын тою менен кыргыздардын тоюнун айырмачылыгы кандай? Мен мындай эле юттан көрөм да. Көрүп эле байкап коем да. Аларда эл более позитивный отурат да. Бизде более мындай сабырдуу отурат да. Мисалы түштүк жеринде мындай бир аз тартынып отурушат. Баткенде тим более тартынып отурушат. Мисалы Борбор калаага барсаң, бир аз шаңдуураак. Каракөл Токтогулга барсаң, андан шаңдуураак дегендейчи. Ар бир жердин өзүнчө нерси бар да.
Биз баарына бирдей кылып эле бир талматта кетип калпайбызбы? Ошондуктан мен айттым да, мен казак менен кыргыздын тоюн салыштырбагыла деп калдым. Такыр салыштырбагыла, алардыкын туура алгыла дейм. Жакшы жагын алгыла, жаман жагын албагыла дейм. Эми элге корс дегендер бар, мисалы көрсөң болот, элди мында мазаттап коет казактын тамадалары. Ачык эле сөз. Мен окугандар деле үчүн болот. Мен көрдүк, мен бир экөөсүн көрүп калганмын да, мына көгөп. Ана сиз ушудан туурайсыз деп. Мен айттым, тооба кылдым. Бул мага чыга элекке чейин, мен чыкканга чейин бул тамада чыккан эмес экен дейм. Мен чыккандан 5 жылдан кийин чыгыптыр дейм. Мен мунун эмесин турайын дедим. Просто сиздинки окшош экен го дейт. Демек ал тамада менен турат дедим мында. Ошосуңарда мен андайга жакын эмесмин. Мен дагы бир рет басып элейм. Казак тамадаларын туураган тамадалар изденгиле. Ошондой сөзүңөр. Ушундай сөз түрдө изденүү абдан маанилүү. Аман экөөбүз туура айтат. Чындыгында көп тамадаларда окшош жактары көп. Мисалы өзбектин тамадаларын байкасаңыз, андай эмес. YouTube'га издеп коюп өзбектин тамадасы деп. Бүт ыймандуу. Саламатсызбы, танып паланча, келиңиз. Өздөрүнүн оюндарын көрсөтпөйт. Элге чыгарбайт да, мындай жаман жактарын чыгарбайт. Ачсаң эле баягы эле туугандар, ачсаң эле биздики кайра ошондой туугандар, окшош барат да. Мына айттым го жанагы устаз урушту депчи, арасында карылар бар, казыкелер бар. Кудайга шүгүр, азыр биз ислам динибиз ислам. 5 убакта окугандар мындай ал жат көрүнүштөргө өтө терс болуп кеткен дагы мындай же чыгып кетишим билбейт, же отуруп калышым билбейт да. Тасыга чарып коюп, бир аял менен бир эркекти. Экөөсү кайнагысы менен келин болуп калса эмне болот? Ал жагда барбы? Мушташып кеткен, урушуп кеткен учурлардан көп кездешет да ошондой бийлеткенде. Мен илгери мен деле мен бийлетсем, мен баанда той сураганда форма менен келип бийлетем да, мисалы форма менен чыгып, аны да сурайм. Жагыздан чыгарып, өзбекче бий, мисалы кыргыз жоргосу деп болгон аларды мен чыгарып бийлеткем. Анда мен айтпайм. Мен жанагын айттым, бир-бирден чыгарып алган деп батыл кылып бийлеп атпайбы. Ошолорду мен айтам да, негизи жойсок деген ойдомун да. Бүттү уже тема. Ал изденбегендин белгиси. Ал оңой эле конкурстан оңой эле келип эле экран чыгып катып бүтүрүп койду. Демек ал тамада изденбегет. Издене турган тамада мага кел, мен тоюмга отур. Мен сага бир конкурсту көрсөтөйүн. Ошону кыл. Мен мисалы мына музыкант менен жүрөм. Анын акысын төлөйм күнүнө. Экөөбүздүн келишимибиз бар. Күндө музыкант бир гана сиз менен чыгат, мен менен жүрөт. Ал бүт ишти кылат. Ямакасыгын ноутбук ишинде ошо мен изденгенден менен кара ошо көп изденет. Монтейле антейлдик мен келебиз, экөөбүз ортого салабыз, жөнгө салабыз, гитара менен Ямахада жанды урдайбыз, элдигинге чейин. Изденip туруш керек да. Изденбесең каякта десе. Мен деле өзүм оны көкүрөп кеткен жокмун изденип. Мен буга чейин изденип койгон үчүн айттым. Жанагы 3 кашымды алмаштырып күйүү 3 кыл. Эми болуп атпайбы? Аны мен 14 жыл мурун койгом. Аны бар Тынар Кубаналиев айтып чыкпады беле? Бир тамада бар Аман деген. Бир тойдо 3 костюм алмаштырат деп. Эгерде жакшы дагы аял болуп калган, аял болгондо гардеробтон чыкпай калмак экен депчи. Деп айтып салдым, жайып кетти го. Аны эмне үчүн кийчим мен? Мен просто терлейт элем. Азыр көрдүң, кызыл футболка менен терлетим, экинчи футболканы кийдим да. Биринчи блокто терлеп чыкылдап суу болом, кийдем, майканы менен көйнөктү алмаштырам, кашымды кийинсем, кашымда суу болуп калган. Анан жаңы костюм кийем. Экинчиси. Үчүнчүсүнө кирип туруп кашымды алмаштырып койдум. Айелдер мени ойлочу да, жок, мен просто терлегени үчүн ошондой кийчүмүн. Кийим ошо модага айланып кетти. Ошол Тынар экенин сөзүндө кандай көз караш калтырдыңыз? Нормальный көз караш. Жакшы, мага жакты. Мен тамаша этим дейт да. Мен акам түшүнөт. Тамада бар экен деди. Жакшы дагы аял болуп калган эмес болсо гардеробтон чыкмай калмак деп өзүм какат эттим. Мен тамашаны туура кабыл. Эси туура тамашалашты. Туура эмес тамашалашты жиңил. Мен жиңил келбейт го. Редко. Эми ушул Ош шаарында жашайсыз. Ош шаарында көптөн бери турасыз. Ош шаарынын өнүгүүсү кандай болуп атат? Ошол жөнүндө сиздин көз карашыңыз. Ош күндөн күнгө өнүгүүдө. Келип кайсың, кандай гана имараттар курулууда, жолдор кандай кеңейүүдө, жолдор түздөлүүдө. Бизден өтүп жалап аткандай сонун шаар болуп калды. Кудайга шүгүр өнүгүп атабыз. Өнүгүп атсак да жамандайбыз да. Кудайга шүгүрлөш керек бармачы. Мына канчалаган нерселер салынат, канчалаган билим берүү окуу жайлары салынууда, шарттар түзүлүүдө. Мына эми эртең айтарым, учак маселеси боюнча бизде только Бишкек Ош, Ош Бишкек Жалот бар да. Бүттү. Эмне үчүн Бишкек нарын, эмне үчүн Ош нарын
үчүн жалаа талаш деген учактарды кылбайбыз. Кылсак болот да. Мен жеке оюмда бир монополист отуруп алганда 4 самолеттин ичине берейин депчи, өзү калганда учурупчу. А болбосо самолет алып берем деген мондай адамдар бар да. Бериш керек. Линияда коюш керек. Азыр Бишкектен Таласка баруу өтө кыйын. Бир төшүн ашасын. Нарынга баруу андан кыйын. Мына мен атам Нарында. Мен Нарынга баруу үчүн ойлоп көрөм. Через Бишкектин нары Геттин дагы канча алыс, канча туулган урту көрүш керек акыры. Илгери бар эле учак. Мен Оштон Нарынга биз Ан-2 деген самолетте учат элек. Мен адам салчу. Мына ошолорду коюш керек азыр. Ан-2 эмес о, конечно. Самолеттерди койсо болот да. Мына стелин эфирден пайдаланып айтып койдум да ошондочу. Мен билбейм бул жагын, түшүнбөйм. Может быть биз монополист отурганда да 4-5 самолетти калып алчу. Ошондордун үстүнөн депутаттар иштеп айтса болот. Давайте мына учактын жолун кеңейтели. Шарт түзөтпай Кудайга шүгүр. Акча жок эмес бар да. Элибиз бай эле го. Деген ойдо мен жеке көз карашым. Абдан жакшы мынакей. Жылдан жылга, айдан айга Ош шаарында дагы аябай өнүгүүлөр көп. Сиздин балким сунушуңуз дагы жогору жактагыларга жетип калар. Баткенге жумасына бир жол чыгам. Жумасына бир жол болса керек. Да. Бир жол. Эми кара, Баткен эле кыргыздын жүрөт атабыз. Баткен Бишкекти каждый день кылса болот да. Через день койсун хотя бы минимально. Туурабы? Ага. Эл да кыйналбайт. Болбосо Бишкектен ушучан 12 саат, 12 дальше 5 саат, 17, 18 саат жол жүрүү бул адам ооруп калат мындай жол жүрсө. Жаштар чыдап атса бизге ошогон мен деле жашмын, конечно. Жана 40-тан ашкандар кыйналып калат уже. Туурабы? Кыйналып калат сиздерде. Аябай бир жакшы бир маселелерди айтып өттүңүз. Чындыгында Кыргызстан боюнча ар бир жерге учак койсо, менин оюмча абдан жакшы да. Азыр билет алдым менчи, мына сага мына. Авиакасы азыр 4900 сом билет алдым. Кака? Оштон Бишкекке 4900 сом. Бул не деген нерсе? Саат 19 4900 сом, саат 9дагысы 4250 сом экен. А мен 10 калгам, тимага жастат. Амма майке, мен сизге 4250 алып коюм, 9га жылдырып коюм. Мен мейлим 700 сом экен разница. Көрдүңбү билеттин кымбаттаганын? 4900 сом мен көтөрөм, мага төлөп берет, мен тойго учам. Жөн адамдарчы. Бир айлык 20 000 сом болсо. Эки адам учса 20 000 сомго учуп коюп коет, бүттү. Бир айлыгы кетти уже. Ушул нерсени караш керек ичте. Муну биз учпай атабыз да. Эми мен айтып атам, может биздин үнүбүз жетип калса, тиги жогорку кеңешке. Эми бул жагын биз түшүнүк жок да биздечи, ал жактан эмнеге андай болуп калды? Көтөрүш керек маселени. Учак маселесинин эмесин азайтыш керек. Доллар түшүп атат көрдүсүң. Кайра көтөрүлүп атат. Бир айда Бишкекке канча жолу барып келесиз? Ошол той боюнча. Список айтып берейинби? Балким мындай список менен айтсаңыз деле болот. Эртең божомолду айтсаңыз деле болот. 3 күн жүрөм. 17, 19, 20 бир айда 10 жол барам. Минимум 7 жол барам. 8 жол барам. 8 жол барып келем. Ойлоп көр. 8 жол, почти неделя 8 жол. 3 жолдон болуп. Магазинге барып келгендей эле барып келет. Анткени биз бакта жалоотта 2 күн ишет окуп кеттим. Кайра келесиң. Та 2 күн бакта кайра кеттим, кайра келесиң. Иш ушундай болуп калды азыр. Ошон үчүн. Ушундай урматтуу достор, учак маселесин да карап берсеңиздер абдан жакшы болот экен. Жогорудагы биздин балким көрүп калган агаларыбыз болсо суранатчы. Көрөт, просто ошол маселени козгоп албайт да. Мен айтпайм, ушу бирөө эле отурат да ушул үстүндөчү. Тийгизбей, тийбей элечи. Анткени мына азыр мына тежет бар, мен билгенде. Трафик бар. Анда бир жаңы дагы бирөө ачылды. Ушу үчөө эле бир адам деп койгом кетечи, отурупчу. Мен ушулар деле ойлонуп каттамды, мисалы мурун биз түнкү саат 2-де учуп да, мисалы. Сонун болчу тойдон чыгып, учуп келип, уктап, эти менен саат 4 кетип калчубуз. Азыр эти менен саат 9 болуп коет, же 8 болуп коет. Бул 8де рабочий иш. Хотя таңамал 4-те кылып кой. Кичте учуп барып, мындай жуунуп таранып кетесиң да. Же түнкү саат 12ден болуп кой, ушунча талккандан кийин эмне болуп турат? Рейстердин каттамдарын, сааттарын өзгөртүш керек да. Түшкө десең түшө жок да. Саат 1ге коюп бер, саат 3ке коюп бер болсо. Аз да, только эте менен да ушул.
Эртең элдер уйку сурап, кеч калып калмай, кеч калып калсаң эле 20 минут кеч калсаң эле жаап коюп, анын немесин кетире коюп эле, бечара бир ешкимге күйгүзүп эле попутчиктер турат, аларды учура коюп, иштегендерин деле айтып коеюн, толтура андай нерсе. Аны мен айтпасам ким айтат? Айтыш керек ал нерсени. Көзөмөлгө алыш керек. Мынакей ачуу чындыктардын бирөөсүн айтып атат, чындыгында. Бул тармагдагы өнүгүп калса абдан кубанычтабыз. Өнүгөттөн кетебиз. Бирок мен просто Кудайга шүкүр Ош аэропортуна ырайчылыгым бар да. Барсаң тейлөө бүт барасың. Кудайга шүкүр рахмат дейбиз. Жакшы. Ош шаары боюнча дагы Аман акебиздин көз карашын уктук, урматтуу достор. Анда эми эфирди жыйынтыктасак, биздин көрөрмандарга жакшы бир каалоо тилейиңиз, кыргыз элине каалоо тилейиңиз болсун бир. Мен багы бир орусча айтканда привычкам бар экен да. Жастыкты коюп алып отурганчы. Ушул нерсе эч калбады. Мен кечирим сурайм ушу отурганга. Эркиндегенче ушунда отурган кезим. Кыргыз элинде эч качан согуш болбосун. Чындап согуш болбосун. Катарыбыз солбасын. Анан ийгилик өсөлү, өнүгөлү. Кайсы мамлекет өнүгөт десе, качан гана мамлекеттин башчысын, президенти Ажоону эл сыйлаганда дейт. Кудайга шүгүр, Ажообузду сыйлайлы. Президентти колдоп, бир болуп мамлекетти өнүктүргөнгө жардам колун суналы. Ошол. Чоң рахмат. Айтылган тилектер кабыл болсун. Урматтуу көрөрмандар, бул чыгарылышта сиздер үчүн белгилүү тамада сиздердин эрке уулуңуздардын бири Аман Ибраев агабыз менен кенен маалымат курдук. Ушундай маектештик, интервью алдык. Биздин интервьюга макулдугун берген үчүн чоң рахмат. Ийгилик, ишиңизге дагы. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.